Президент Сооронбай Жээнбеков Маматех инспекциянын мурда басма сөз катчысы Анар Маматалиева айтып чыккан коррупциялык иштерди иликтеп чыгууну Коопсуздук кеңешине тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 26 августта президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Анын айтымында кечээ 23 августта президенттин тапшырмасынын негизинде Коопсуздук кеңешинин кызматкерлери Анар Маматалиева менен жолугушкан. Кечээ Коопсуздук кеңешинин кызматкерлери президенттин тапшырмасынын негизинде Анар Маматалиева менен сүйлөшүүнү өткөрүштү. Ал айтып чыккан коррупцияга байланыштуу билдирүүдөн жыйынтык чыгаруу үчүн анын өзүнүн расмий арызы керек. Коопсуздук кеңеши мурда басма сөз катчыга расмий арызы менен кайрылууну сунуштап, материалдарды берүүнү айткан. Маматалиева келе жаткан жума расмий арыз жазууга жана коррупциялык иштер боюнча материалдарды берүүгө макулдугун билдирди, деди Стамалиева. Буга чейин Маматех инспекциясынын басма сөз катчысы Анар Маматалиева коррупциялык иштерге каршы күрөшөм деп кызматынан кол жууганын айткан. Кийинчерээк коррупцияга аралашкан деп аталган мекеменин 3 кызматкеринин атын атаган. Ал эми аталган мекеме басма сөз катчынын кызматтан бошотулганы мыйзамда тыюу салынганына карабай, мекеменин ичинде митинг өткөргөнү менен байланыштырган. Өмүрбек Текебаев Оркунан неврология бөлүмүнө которулду. Ата Мекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев дарылануусун Оркунан неврология бөлүмүндө улантат. Дарыгерлердин 25 августта консилиум жыйынтыгы менен ушундай чечим кабыл алынды. Бул тууралуу Текебаевдин партиялашы парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Текебаев номер 47-абактан Бишкектеги Мирсайит Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31-июлда которулган. Мындан аркы дарылануусуда ошол бейтапкана неврология бөлүмүндө уланмакчы. Бирок ал жерде канчага чейин жатаары белгисиз. 2009-жылы Текебаев жүнүнөн операция болгон. Ошол себептен неврология бөлүмүнө которулду. Өзүнүн абалы жакшы, көрүшүп сүйлөшүп чыктым, деди Шыкмаматов. Ал кошумчалагандай Текебаев менен жолугуп турууга жубайына уруксат берилген. Буга чейин депутаттар эле көрүшүп аткан. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаев күрөө тамырынын жүрөк тамырларынын атеросклерозу, экстрасистикалык аритмия, экинчи даражада кооптуулугу жогору гипертония, түйүндүк богок, эутроз менен жабыркай тургандыгын жарыялаган. Ал сакчылардын кайтаруусунан дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эрктен ажыратылган. Ал күнөөсүз экенин, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Маалымат булагы Назар News KG сайты. Экинчи алтын Жөөгүлүк Дарья Маслова Азияны багынткан сүрөттөрү. Кыргызстандык Жөөгүлүк Дарья Маслова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан алтын майга утту. Бул туурасында мелдештин расмий сайтында жарыяланды. Маслова жарышта 10 чакырым 6,5 сааттан ашык убакытта чуркап өтүп биринчи болуп келген. Экинчи орунду брунейлик спортчу Чумба Юнис алса, үчүнчүгө кытайлык Чан Дешун татыды. Ушуну менен Жөөгүлүк улуттук курама команданын капчыгына экинчи алтын медалды камсыздап жатат. Кечээ джиу-джитсу боюнча Төрөкан Багынбайұлы чемпион болгон. Учурда Кыргызстан байык уржунда медалдардын саны 11ге жетти. Буга чейин кыргызстандык балбандар грек-рим эркин жана кыз келиндер арасында күрөштөн 4 күмүш, 4 коло уткан. Ал эми оор атлетикадан Изат Артыков коло медаль тагынган. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Азия Микс командасы Сочиде өткөн КВН жайкы кубогун жеңип алды. Бул тууралуу команда мүчөсү Марат Жуманалиев өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Жайкы кубок жыл сайын КВН жогорку лигасынын чемпиондорунун арасында өткөрүлөт. Баш байгучунун өткөн сезондун чемпиондору казактардын Спарта Номад командасы менен 2016-жылы КВН жогорку лигасын жеңген Азия Микс ат салышкан. Эрежеге ылайык ар бир команда кубокко катышуу үчүн башка командада досторун чакырат. Кыргызстандык КВНчилер менен сахнага Русская дорога, ал эми казакстандыктар менен Радио Свобода чыкты. Маалыматка караганда оюн Россиянын биринчи каналынын күз айларында көрсөтүлөт. Маалымат булагы Тез News KG сайты.